Өлкөдө айыл чарба тармагында мүмкүнчүлүктөр көп болгондуктан бул багытта жумуш табуу да жеңил. Агрардык колледжде окугандар айыл чарба, экология, ветеринария багыты боюнча адистерди даярдайт. Экинчи курстан студенттер ийгиликтерге өздөштүрүп, өлкө экономикасына салым кошуу пландарын ишке ашырууга дилгирленип турушат. Оюмда ошол 2 жылга Японияга барып, ал жактын технологиясын үйрөнүп, көрүп келип, Кыргызстанга сүт багытындагы сүт иштетүү немени ачкым келет, заводун. Сырды иштетүү, анан Кыргызстанды өнүктүрүп, ушу дүйнөлүк рынокко чыгаргым келет. Акыркы жылдары өзгөчө Бишкек, ысык көл аймактарында тейлөө, тамак аш тармагы мыкты өнүгүп, ал жактагы кесипкөй адистерге суроо талап жогору. Номер 91 кесиптик лицей ашпозчу кондитерлерди даярдап, үйрөнүп чыккандар 95% жумуш менен камсыз болушат. Бизде окуучулар окуп аткан учурда эле практикага барат го. Биринчи өндүрүштүк практикага барган учурда уже жумуш менен камсыз болуп, уже иштеп башташат. Практика учурунда акча таап иштеп башташат, а окууну бүткөн кезде алар уже жумуш менен камсыз болуп калышат да. Өлкөдө жалпы 230 миңдей студент жогорку окуу жайларда билим алса, болгону 32 миңден ашык жаштар кесиптик лицейлерде окушат. Диплом алганда кыска убакыт аралыгында кесипке ээ болгон жаштардын дээрлик 90%дан ашыгы иш менен камсыз болот. Буну биз көрсөтүшүбүз керек окуучуларга. Мына жумушчу кесиптин ээси болуу бул ардактуу биринчиден. Экинчиден, ар бир эркек, мен мынтип айтайын, сөзсүз түрдө кандайдыр бир кесипке ээ болуш керек. Анткени турмуш ар кандай. Бүгүн айрыкча биз тоталдык кризис учурунда жашап атабыз. Бүгүн жумушуң бар, эртең жумушуң жок. Бүгүн мамлекеттик кызматта барсың, эртең жумушуң жок болуп калышы мүмкүн. Ошондо жумушчу кесиптин сөзсүз ээси болуп калсаң, кийимиң бүтүн каардың ток болот. Кесиптик лицейлердин жарманкесинде жалпы болуп 100дөн ашык лицей өздөрүндөгү мүмкүнчүлүктөр менен тааныштырууда. 9 жана 11 класстын окуучулары кайсы бир адистикти кыска убакыт аралыгында тандап, андан сырткары окууну бүтөөрү менен кесипке ээ болуп, дароо жумуш таап иштеп кетүүсүнө чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Ушундай эле жарманкелер Чүй облусунун Кара Балта шаарында, аны менен катар Ош, Баткен, Жалал Абад бардык аймактарда өткөрүлмөкчү. Элиза Нурматова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.